Ички иштер министрлиги уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө президенттикке жана жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышууга тыюу салуу сунушун көтөрүүдө. Шайлоо жана уюшулган кылмыштуу топко каршы туруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү өкмөттүн сайтында талкууга коюлду. Ага ылайык кылмыштуу топтун мүчөлөрү же ага тиешеси бар жарандар жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышып муниципалдык кызматтарда иштей алышпайт. Экономикалык жана саясий туруксуздук учурунда кылмыштуу топтун таасири күчөп жатканын Ички иштер министрлиги белгилейт. 16 февраль күнү Тажикстандын коопсуздук кызматы мал базарга барган 5 кыргыз жаранын кармап кеткен. Жергиликтүү тургундардын айтымында Баткендин жашоочулары Тажикстанга эмес Лейлек районундагы мал базарынан кайтып келе жатышкан. Алардын 3-өө Кадамжай районунун, 2-өө Баткен районунун тургундары. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality индексинин 22 февралга карата эсебинде Бишкек 20 сапта орун алды. Абадагы кир микрозаттардын көрсөткүчү 124 деп эсептелип, өзгөчө ден соолугу сезимтал адамдар үчүн кооптуу деп белгиленүүдө. Экологиялык көйгөйлөрдү чечүү институту аттуу коомдук фонд Бишкектин сыртындагы айрым жаңы конуштарга да абанын сапатын текшерген жабдууларды койгон. Анын жыйынтыгы саат сайын жаңырып турат. Ага чейин АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Борбор калаанын айрым жерлерине абанын сапатын текшерген жабдууларды орноткон. Кыргызстандын Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылына жаңы бейтапкана салынды. 2 кабаттуу имараттын курулушун Катардын кайрымдуулук фонду каржылады. Манас айылында учурда 20 000 түтүн эл жашайт. Буга чейин айылдын эли эски имаратта дарыланып келген. Жаңы курулган бейтапкана лабораториялар, электрокардиограмма, физиотерапия сыяктуу кабинеттер менен жабдылды. Ысык Көл облусунда 2020 жылы 18 жашка толуу элек 13 бала өз өмүрүн кыйган. Бул тууралуу облустук коллегияда маалым болду. Облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Акылбек Бекишевдин айтымында бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ысык Көл облусунда 2020 жылы 2019 жылга салыштырмалуу өспүрүмдөрдүн өз жанын кыюу фактысы 3 учурга көп катталган. Бул маселе миграция, ата-эненин мээримин көрбөгөн көйгөйлөрдөн келип чыгууда, дейт Акылбек Бекишев. 22 февралда 44 адамдын коронавирус илдетине чалдыкканы лабораториялык жол менен тастыкталды. Акыркы суткада оорудан көз жумгандар катталган жок. Ушул тапта стационарда 409 бейтап дарыланып, алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 275 адамдын абалы орто оор, 101 адамдын абалы оор, 23 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Америка Кошмо Штаттарында коронавирустан көз жумгандардын саны 5,5 миллионго жакындады. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен илдетти жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө азайып барат. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 22 февралга карата COVID-19дан 499 000 адам каза болду. Ал эми дүйнөдө бул илдеттен ажал тапкандардын саны 2,5 миллионго чукулдады.